Кудайдын чакырыгы 5-сентябрь. Ар кандай кыйынчылыктар, басымдар, сыноолор, кысымчылыктар адамды такшалтат. Макулсузбу? Эч кимибиз мага ушундай басымдын астында, кыйынчылыктарда жашаган аябай жагат деп айта албайбыз. Бул ар бирибиздин жашообуздун бир бөлүгү. Жер бетинде жашаган бир дагы адам жашоомдо мен эч качан кыйынчылык көргөн эмесмин, көрбөйм дагы дей албайт. Эң маанилүүсү, ошол басымдардан чыккандан кийин биз кандай болуп калабыз? Билесизби, сиздин ичиңизде сиз буга чейин ойлоп да көрбөгөн, байкабаган жөндөмдүүлүктөр бар. Бир маалда эле ушуга чейин кылып көрбөгөн нерсени кылып баштайсыз. Сүйлөп көрбөгөн сөздөрдү сүйлөп баштайсыз. Коркпой элдин астында сүйлөп баштайсыз да өзүңүзгө таң каласыз. Бирок алардын чыгышына кандайдыр бир түрткү керек. Бир тууганыбыздын айтып берген эсимде. Бир тууганымды кара өзгөйлүк менен ак черинен түрмөгө салып коюшканда, баягы мен өзүмдү өзүм тааныбай калдым. 5 адамдын алдында сүйлөгөндөн корккон мен эл алдында, телевидениелерде, сот алдында башымды көтөрүп, үнүмдү катуу чыгарып сүйлөй баштадым. Журналисттерге тайманбай интервью бере баштадым. Анткени бир тууганыма үй бүлөмө келген кыйынчылык менин ичимдеги ошол жөндөмдүүлүктү ойготуп тургузду. Чынында ошондой. Спорт менен машыккан спортчулар дагы денесин кыйнап, басым кылбаса эч кандай жыйынтыктарга жетишпейт. Канчалык көп басым берип, машыкса, ошончо жакшы жетишкендиктер болот. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратаарын билесиңер. Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн чыдамкайлык четкилең аракетке болуш керек.